Мен эмне үчүн бүгүн бул жерге келдим? Улуу француз агартуучуларынын бири мындай деген экен. Сиздин оюңуз, сөзүңүз мага жакпайт. Бирок ошол ойго ээ болуу укугуңуз үчүн мен өлгөнгө даярмын деген. Мен мындай деп айтат элем. Сиздин сөзүңүз да, оюңуз да, өзүңүз да, кейпиңиз да жакпайт. Бирок сиздин бар болгонго, өз тагдырыңызга ээ болгонго, эркин пикирге ээ болгон укугуңузду биз ар бирибиз колдошубуз керек. Сөз эркиндиги, ой эркиндиги бүгүн коркунучта. Президент Атамбаев ким аны менен макул болбогонду эл душманы деп атап жатат. Ал жөн гана эл душманы дебестен бардык мамлекеттик ресурстарды пайдаланып, аларды куугунтуктап, бүгүн физикалык эмес, психологиялык, моралдык басым жасап, аларды жоготконго аракет кылып жатат. Бүгүнкү жолугушуунун биринчи максаты ушул экен, эркиндик. Экинчиси бул тилектештик. Эркиндик, тилектештик, кеңдик, адилеттүүлүк бул улуу француз революциянын негизги максаттары болгон. Алар бүгүн да гана актуалдуу. Эгерде биз тилектеш болуп, жалпыбыздын кызыкчылыгыбызды бир жеңден баш, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып коргобосок, бириндетип, баарын куугунтуктап жокко өкүм бийлик, зөккүр бийлик укуктарды тейлеп салат. Тилектештик үчүн келдим. Биз ар бир кыргызстандык кайсыл жерде болбосун, бири-бирибиздин кызыкчылыгыбызды, жалпы баалуулуктарыбызды колдошубуз керек. Интернетте, Фейсбукта мындай лайк басат деген бир салт бар экен. Анан лайк баскандарды мен эң бир жалкоо жана жан баштап жатсаң сонунда деген адамдарды эсептейт элем да, жатып басып коет. Ошол да ишпи? Ошол да тилектештикпи? Көчүңдү көтөрүп, кичинекей туруп, элге чыгып, кичинекей бир аракет кылбайсыңбы деп, ошол адамдарды абдан мындай эске албайт элем. Бирок бүгүн лайк басканда эрдик болуп атпайбы? Лайк басканың үчүн КГБ иш козгоп, профилактикалык тарба чараларын өткөрүп атпайбы? Лайк басканың үчүн, репост кылганың үчүн жазалайбыз деп атпайбы? Ошондуктан бүгүн үйүңдө жатып ойлонсоң, мындай коркунуч пайда болду. Бул коркунучтуу тенденция. Равшан абдан туура айтты дүйнөлүк тенденцияны. Ашынган глобализм, транснационалдык корпорациялар менен улуттук кызыкчылык, традициялык маданият тирешип турганы чагы. Бирок ушул кырдаалдан жергиликтүү диктаторлор, жергиликтүү авторитардык бийликтин каалоочулары пайдаланып кетпеш керек. Мына ушул объективдүү кырдаалдан жөнөкөй адам жабыр тартпаш керек. Мына көбү айтат, француз революциянын баалуулуктары. Эркиндик, кеңдик, адилеттүүлүк, тилектештик. Бул накта кыргыздын баалуулуктары да. Тилектештик бүгүнкү күнгө чейин кыргызды сактап келген. Эркиндик бул биздин жашоо образыбыз. Адилеттүүлүк биздин философиябыздын маңызы. Ошондуктан бул баалуулуктарды биз бүгүнкү татаал дүйнөдө процесс болуп, региондордо, өлкөлөрдө ушундай процесстер болуп атканда биз коргоп калышыбыз керек. Жаңы, мен оюмча ушул тирешүүдөн бир жаңы бир маданият, жаңы бир дүйнөлүк саясий, коомдук, маданий конфигурация чыгат. Мына ошондо биз өзүбүздүн баалуулуктарыбызды, адамдардын, карапайым адамдардын укугун жоготпой сактап калганга аракет кылышыбыз керек. Ошондуктан мен бүгүн бул жерге келген адамдарга, үйдөн көрүп, жылуу үйдөн лайк баскан адамдарга чоң граждандык позициясы үчүн рахмат айткым келет. Активдүү адамдар бар болсо, Кыргыз өлкөсүнүн келечеги